2010-жылдагы апрель окуясына быйыл туура 14 жыл болду. Бул дата Кыргызстанда кайра жаралууга багыт алган күн катары тарыхта калды. Дал ушул 7 апрель күнү Бакиевтердин режимине каршы болгон миңдеген адам Борбордук аянтка чогулушкан. Өкмөттүк күчтөр тарабынан атылган октон 100дөн ашуун адам мерт кетип, дагы 1000ден ашууну жаракат алган. Мына ушул курман болгондордун элесине арналып бүгүн Жалал Абадтагы жергиликтүү жетекчилер, каза болгондордун жакындары жана окуянын катышуучулары ал күндү эскерип Куран окушту. Элдик төңкөрүштүн өлкө тарыхындагы ордун белгилеген облус башчысы 7 апрелде кырчындай өмүрлөрдөн айрылып, кайгыга баткандардын артында баатырлардын улуу тилектери ишке ашып, азыр Кыргызстан өзгөрүп, өнүгүп жатканына токтолду. Тарыхтан сабак алышыбыз керек. Мына бүгүн быйыл азыркы күндө биздин мамлекетибиз өнүгүү жолуна түшүп, бир топ мамлекетибизде чоң өзгөрүүлөрдү баарыбыз өзүбүз сезип турабыз. Буга чейин биз болуп көрбөгөндөй, буга чейин болбогон жумуштардын баардыгы мына жакынкы 3 жылдын ичинде аткарылып, биздин ушул баатырларыбыздын апрель революциясында курман болгон биздин шейит кеткен жарандарыбыздын үмүт тилеги эми аткарылып келатат деген чоң ишеничтемин. Келген келди, келбеген келбеди. Бирок муну эскерип туруш керек. Кыргыз эли эркиндик, адилеттүүлүк жана мыйзамдуулук үчүн бийликке каршы чыккан тарыхый окуяны эскерүү иш-чарасына келгендер арасында революциянын катышуучусу Максат Абдукеимов да бар. Кандуу окуянын катышуучусунун айтымында, айрым бир жетекчилер кызматка барганда бул күндү эстен чыгарышууда, бирок тарых эл унуткан жок. Şu yerde sentrde жүрдüm, кардинал кеңеште мүчө болдум. Биз şu бийлик убактылуу окуят аяктан келбейт, коркуп. Бакиевтер тейтен чыкпайт, коркуп. 24 адам кардинал кеңеш түзүп, шул жерде бардыкты управлять еттик. Базарларды тартипке салдык. Баягындай мародерство кылдырбадык. Адилеттүү болуш керек. Мен пенсионерминби? Болду. Кандай дейсиз? Ошон үчүн эл дайыма акыйкат үчүн күрөшөт. Элдин үнү жетпей калганда гана баягы бийликтин көз көрүнбөгөндө аны чыгып атат да. Эске салсак, апрель окуясында Жалал Абад облусунан 9 адам каза болгон, ал эми 67 жаран ар кандай жаракаттарды алышкан. Жаңылай Болотбекова, Жанызак Нурдавлет уулу, Жалал Абад шаары.